Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн дагы буга чейин чыгарган тасмабыздын бирин улантып, Ипман тасмасынын экинчи бөлүгүн көрөлү. Сиздер каналга катталып Ипман тасмасын жакшы көргөн досторуңуздар менен бөлүшүп койгон болсоңуздар, тасманы талдап берүүнү баштайлы. Тасманын башында биринчи бөлүгүнүн бир аз үзүндү берип, Ипман япониялык генералды жеңгенден кийин аны атып жарадар кылып коюшат. Бирок ал досу Чоу Синсуандин жардамы менен Фашань шаарынан качып кетип калат. Бул кылган кылыгы үчүн япондор досу Чоуну башын атып салган эле. Арадан жылдар өтүп экинчи дүйнөлүк согуш аяктап, азыркы дүйнөлүк экономика боюнча экинчи орунда турган Кытай ал мезгилде аябай эле кембагал жашашчу. Баш каарманыбыз Ипман үй бүлөсү менен Гонконг шаарына көчүп келип, ал жерден ижарага баатир алып үй бүлөсүн багыш үчүн өзү билген Винчунь менен машыктырам деп мектеп ачат. Бирок көп күндөрдөн бери анын мектебине эч бир окуучу келбей, ал үчүн боюнда бар аялы Юн менен баласын багыш өтө кыйын болуп, жада калса баатирдин акчасын бериш да аябай татаал болуп жатты. Күндөрдүн биринде Ипмандын жанына Хуан Лян деген жаш бала келет. Ал мен сиздин колуңузда машыккым келет, бирок экөөбүз биринчи мушташып көрөбүз. Эгер мен сизден жеңилсем гана окуучуңуз болом деп Хуан өзүнүн мурдун аябай көтөрүп, мушташ башталып кетип, Ипман аны дароо эле ордуна коюп коет. Анда Хуан жини келип ал жерден дароо эле кетип калат дагы. Бир маалдар үч досун чакырып келиптир. Ал үч досу дагы Ипманды тоготпой, бул арбайган эле киши экен. Ушундан да жеңилдиңби деп дароо эле Ипманга кол сала башташып, бирок ал үчөөнү деле каарманыбыз сезип деле койгон жок. Анда катачылыгын түшүргөн Хуан дароо тизелей чөгүп, Ипманга бизди окуучу кылыңыз деп эле сажда кыла баштайт. Сыягы булар сажда бир гана Кудайдын алдында болорун билишпейт окшойт. Ошентип Ипман жаңы келген окуучуларды Винчунь менен машыктыра баштады. Ал Винчуньдун негизги максатын түшүндүрүп, эң биринчи максат мушташтан алыс болуш керек. Бирок эгер мушташ керек болуп калса, эч качан артка кайтпай, душмандын соккуларын тосуу менен бирге өзүң дагы сокку өткөрөсүң. Эң башкысы коргонуу менен сокку бир убакта болсо, каршылашың эмне болуп жатканын түшүнбөй дагы калат. Ошондуктан ар дайым шамдагай болуш керек деп эле ыкмаларды үйрөтө баштады. Убакыттын өтүшү менен окуучулардын саны дагы көбөйө баштайт. Бирок Ипман канчалык аракет кылбасын, окуучулардан топтогон акчалары эч нерсеге жетпей, дагы деле тартыш жашоодон чыга албай жаткан. Анткени ал кээ бир окуучулардын акчасы жок экенин билип, алардан акча деле албай койчу. Бир күнү кечинде Ипман үйүнө бара жатса, базардын ортосунда бир селс аякты адамдар коолап жүрүптүр. Көрсө ал коолагандардын этин уурдап качып кетип жаткан экен. Анда Ипман жанагы селс аякты карап досу Чоу Синсуанди таанып калып, анын жанында болушуп жүргөн баласы Кванды дагы көрүп калды. Көрсө бул досунун башына ок тийгенден кийин ал өлбөй калып, бирок мээсине жаракат кетип жинди болуп калыптыр. Ошондуктан ал жаш бала сымал эч кимди тааныбай, жанына жолотпой, бир гана баласы Кванга каршылык көрсөтпөйт экен. Анда Ипман ушунун баардыгы мен үчүн болду деп эле көзүнөн жаш тегеренип кетет. Ал досунун баласы Кван менен сүйлөшүп отуруп, мен силерге жардам берем деп убадасын берип, аны тааныш аркылуу туруктуу бир жумушка орноштуруп коет. Бир күнү Ипмандын окуучусу Хуан көчөдө жүрсө, ага бир бейтааныш балдар тийишип калды. Ага көчөдөгү балдар биз Хунчун намдын мектебинен болобуз деп күч сынашууну чечишип, алыс эмес жерге барып Хуан менен экинчиси бирге бир беттешке чыгышат. Бул убакта Хуан Винчуньду жакшы эле өздөштүрүп калган экен. Ал каршылашын бат эле жеңип койсо, анын достору келип Хуанды тепкилешип, Ипман окуучуларын машыктырып жатса, ал жерге жанагы балдар келет дагы. Силердин окуучуңарды биз барымтага алып алдык, аны куткаргыңар келсе балык базарга келгиле деп айтып кетет. Анда Ипман дароо эле балык саткан базарга барып, жанагы Хуан менен мушташкан Цзин деген баланы тапты. Алар Хуанды кой беришип, ордуна акча бересинсе Ипман баш тартып, Цзин балдарына буйрук берип эле Ипманга кол сала башташат. Бир маалда эле балдар ал жетпеген түшүнүп эле колдоруна чоң бычактарды ала башташты. Бул мушташтын айынан базарда ызы-чуу катуу күчөп, Ипман окуучусун алып эле качып кетейин деп жатса, алардын алдынан көптөгөн адамдар чыгып калды. Алардын бири келип эле мушташты токтотуп, каарманыбызга келип анын атын айтып кайрылат. Бул жанагы тасманын биринчи бөлүгүндө Ипман менен күч сынашып, андан жеңилип калган, өзүн эң күчтүүмүн деп элестеткен Цзы деген адам болчу. Бир кезде эле Хуан менен мушташкан Цзиндин машыктыруучусу Хунчун нам адамдарын ээрчитип эле ал жерге келип калды. Ал маселени толук түшүнүп-түшүнбөй эле кирсейип, бул жер менин жерим, баардыгы мен айткандай болуш керек деп эле Ипмандан сен кимсиң деп сурай баштайт. Анда Ипман мен жакында эле Винчунь боюнча мектеп ачтым. Менин окуучум жаштыкка салып сиздин окуучуңуз менен мушташа кетиптир десе, машыктыруучу Хунага жооп бере баштайт. Сиз бул жакта мектеп ачыштын тартибин билбейт окшойсуз. Машыктыруучу болуш үчүн башка машыктыруучулардын бир тобу менен беттешиш керек. Эгер аларды жеңсеңиз гана ача аласыз деп жатса эле, ал жерге тартип сактоочулар келип калды. Ал тартип сактоочулардын башчысы буйругун берип Ипманды дагы, Хуанды дагы, жада калса мушташты токтоткон Цзыны дагы камап салат. Андан соң ал машыктыруучу Хунду ээрчитип алып, тартип сактоочулардын башчысы болгон англиялык бир адамга акча алып барып беришет. Ал убакта англиялыктар Кытайдын Япония менен болгон согушунда жардам берип, Гонконг шаары Англиянын колониясы сыяктуу болуп турчу. Көрсө булар Англиядан атайын бир боксчуну алып келишип, ал
жерде бокстук беттешүү өткөрүшүп, машыктыруучу Хундун жардамы менен бул нерсени ишке ашырайын деп жатышкан экен. Камалып калган Зы менен Ипмандын аялдары келип акча берип аларды чыгарышып, Хуанга эч ким келбегендиктен Ипман Зыдан акча сурап турат. Эртеси Ипман бул жердин тартиби боюнча машыктыруучулар менен беттешке барды. Ал жерде машыктыруучу Хун баш болгон бир канча адамдар олтурган экен. Анда беттеш башталып, биринчи эле машыктыруучу Лоу чыгып, өзүнүн ыкмаларында аракет кылып, бирок Ипманды такыр эле жеңе албай акырында кулап түшөт. Ал биз мушташып жаткан бийиктик аябай сыйгалак экен. Ошондуктан абайлаңыз деп эле кийинки чыга турган машыктыруучу Жанды эскертип, Жан дагы чыгып Ипманга алы жетпей акырында багынып берет. Экөө жеңилип калгандан кийин башка машыктыруучулар чыккысы деле келбей калды окшойт. Алар көздөрүн алып качып эле эки жакты карап чыккысы келбей турса, машыктыруучу Хун өзү чыгып эле беттешти дароо баштап ийди. Экөөнүн беттеши катуу уланып бири-бирине жеңилүүнү эч эле ойлонбой, акырында эч бири жеңилбей беттеш дагы аягына чыгат. Анда машыктыруучу Хун каарманыбызга кайрылып, эми сиз биздин катарыбызга кошулдуңуз. Бирок биздин тартип боюнча ай сайын 100 юандан берип турасыз. Ушундай тартип бар десе Ипман бул нерседен баш тартып, эгер мени машыктыруучу боло албайт десеңиздер дагы деле беттешке даярмын. Бирок мен сиздер айткан тартипке көнгүм келбей 100 юандан бербеймин деп айтса, машыктыруучу Хун эгер кандайдыр бир маселе пайда болуп калса мага кайрылбаңыз деп айтат. Ал убакта кабарчы болуп иштеп жаткан Кван бул беттешти көрүп калып, гезитке Винчун жөнүндө маалыматтарды жазып, каарманыбыздын шаарда аты чыга баштайт. Бул кабар машыктыруучу Хунга дагы жетип, ал өзүнүн окуучуларын жөнөтүп, окуучулар Ипмандын мектебинин жанына келип мушташ чыгарышып, бул окуядан кийин болуп каарманыбыздын мектеби дагы жабылып калды. Анткени ал мектеп кылып жүргөн жерде ижарага бербей коюшат. Бул окуялардан ачууланган Ипман машыктыруучу Хунга өзү барып, сизде бетсет деген калбай калыптыр. Өзүңүздүн окуучуларыңызды ушундай башаламандыкка дагы жөнөтөсүзбү? Биз аларга жакшы жол көрсөтүшүбүз керек болсо, машыктыруучу Хун жооп кылып, сен акча төлөмөйүнчө бул шаарда эч кандай машыктыра албайсың деп айтат. Анан да Хун каарманыбызга кол салып, экөөбүздүн мушташыбыз бүтө элек деп мушташа кетишип, экөө патража кеткенде эле машыктыруучу Хундун үй бүлөсү келип эле Ипман токтоп калды. Кандай болбосун каарманыбыздын артка кайта турган эч ою жок эле. Ал окуучуларына эртең менин үйүмө келгиле, бир жолун таап машыгууну улантабыз деп айтып, окуучулары кетсе жалгыз эле Хуан ал жерде калып калды. Ал машыктыруучусунан кечирим сурап, баардык нерсе менин айыман болду деп айтсам, Ипман ага жооп кылып, сенин машыга турган жөндөмүң бар экен. Бирок сен Винчун чындыгында эмне экенин түшүнбөй жатасың. Мен силерди бир гана мушташ үчүн эмес, акылдуу болуш үчүн тарбиялап жатам деп айтат. Бир күнү машыктыруучу Хун адамдары менен бокс боло турган жерде даярдап жатса, англиялыктар өздөрүнүн бир чемпиону Тайлер Твистер Майлас деген адамды алып келишет. Анан да биз ушул жерде англиялыктар машыктыруучу Хундун адамдарына акча төлөбөй койгонун түшүнөбүз. Эртеси күнү мелдеш башталып, көптөгөн англиялыктар келип, алар менен кошо эле кытайлыктар жана машыктыруучулар келип олтурат. Көрсө Хун башка машыктыруучулардын баардыгын чакырып койгон экен. Бир кезде беттеш боло турган жерде Хундун окуучулары көргөзмө көрсөтүп жатса, жанагы англиялык боксчу чыгып алып эле, Кытайдын боксу ушундайбы? Кана кыйын болсоңор мени ургулачы деп Зыняны ура баштайт. Анда боксчу Зынды бир соккусу менен эле уктата чаап, кытайлыктар колуңардан эч нерсе келбейт окшойт деп эле ал жерде ызы чуу башталып кетет. Ызы чууну токтотуш үчүн машыктыруучулардын баардыгы рингке чыгып ал жерде топтолуп калышса, машыктыруучу Хун сөз баштап боксчудан кечирим суроосун талап кылат. Анда Твистер жооп кылып, мен эмнеге кечирим сураймын? Андан көрө экөөбүз беттешке чыгалы, эгер мен сенден жеңилсем ошондо гана кечирим сураймын деп айтат. Ошентип каарып, өзү дагы оорусунун айынан араң эле жүргөн машыктыруучу Хун менен жапжаш күчкө толуп турган боксчу Твистер беттеше башташты. Беттештин башында машыктыруучу Хун жакшы эле мушташканга аракет кылып жатты. Бирок бир кезде анын астма оорусу кармап баштап, соккуларды жакшы өткөрө албай, анан да өзүнө тийген сокку аябай таасирдүү болуп, катуу зыян келтирип, Хундун бети башы канжалап, кыйналып жатканы баардыгына көрүнө баштайт. Анда Ипман анын жанына келип, сиз беттешти токтотсоңуз жакшы болот десе, машыктыруучу Хун, эгер маселе бир гана менде болсо токтотмокмун, бирок ал биздин кунфуну шылдыңдап жатпайбы деп эле беттешти уланта баштайт. Беттештин жүрүшүндө машыктыруучу Хун канчалык аракет кылбасын эч эле майнак чыкпай, акырында алы кетип, тосконго дагы күчү жетпей, Твистер ага кайра соккуларды өткөрө баштайт. Ошентип машыктыруучу рингдин үстүндө кулап түшүп, ошол жерде эле жан берди. Көрүп жаткан кытайлыктардын баардыгы кайгыга батып калса, Твистер кыйкырганын койбой эле, силердин кунфуңар эчтекеге жарабайт экен деген уланта берет. Эртеси күнү машыктыруучу Хундун тажиясы өтүп, англиялыктардын кылган ишин кытайлыктар гезиттерге жазып чыга баштаса, жанагы тартип сактоочулардын башчысы болгон англиялык адам гезиттин башчысын түрмөгө камайт дагы аны уртомго алып салат. Бир күнү англиялыктар кабарчыларды чогултуп алып эле өздөрүн актап жатышкан. Твистер сөз баштап, мен аны өлтүрөйүн деле деген оюм жок болчу. Мен бар күчүм менен мушташпай, акырын эле мушташып жатсам,
Ал боксчуңар өзү өлүп калды, менин эч кандай күнөөм жок. Ошондуктан мен кытайлыктарга дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берейин деп жатам. Кимиңер макул болсоңор дагы бир беттешке даярмын десе, ал жерден Ип Ман кайдан жайдан пайда болуп, сиз биздин элди каада салтыбызды эч эле сыйлабадыңыз. Ошондуктан мен сизди беттешке чакырам деп эле экөөнүн беттеши белгилене баштайт. Анда каарманыбыз аялы менен баласын убактылуу башка бирөөнүн үйүнө жөнөтүп, өзү үйүндө кеңири машыкканга мүмкүнчүлүк алат. Элибизде аял жакшы, эр жакшы деген жакшы сөз бар. Ип Мандын аялы боюнда болуп, анын толгоосу келип калганда дагы ал күйөөсүн кабатыр кылып машыгуудан оюн бөлүп койбоюн деп толготуу жөнүндө ага кабар бериштен баш тартып койду. Анткени эркек бир нерсеге көңүлдү коюп, ошого жакшы аракет кылса, ал нерседен сөзсүз бир пайда чыгарарын билет экен. Ошентип беттеш күнү келип, бүтүндөй Кытайдын үмүтү жалгыз гана Ип Манда болуп, алар Ип Мандын твисттерди жеңүүсүн аябай күтүп жатышкан. Бир кезде Аяш биринчи раунд деген белгини көтөрүп чыгып эле беттеш баштала кетти. Бирок бул жолу твистердин колунан көп нерсе келген жок. Ал физикалык жактан Ип Мандан күчтүү болгону менен Ип Ман аябай тез кыймылдап соккуларды өткөрүп твистерге мүмкүнчүлүк бермей коет. Анда англиялыктар твистердин жеңилип бара жатканын көрүшүп, Ип Мандын буту менен соккуларды өткөрүүсүнө тыюу салып коюшту. Анда Ип Ман дагы твистерден катуу соккуларды жеп, машыктыруучу Хундун айткан сөздөрү эсине түшүп, аны бетке уруп жеңе албашын билет дагы колундагы муундарынын күчүн кетирейин деп эле колдоруна соккуларды өткөрө баштады. Айткандай эле твистердин колунан күчтөрү кетип, жакшы сокку өткөрө албай жатканда Ип Ман убакыттан пайдаланып, аны өзүнүн ыкмасына алып бетине соккуларды өткөрүп эле талкалай баштайт. Ошентип буга чейин мени эч ким жеңе албайт деп жаткан твистер колунан эчтеке келбей эле канжалап жатып калат. Бул жолу жеңиш кытайлыктар тарапта болуп, бир гана Ип Ман эмес, бүтүндөй Кытай кубанды окшойт. Ал беттеш аяктагандан кийин англиялыктардын алдына келип сөз баштап, мен бүгүн кунг-фу бокстан күчтүүлүгүн деле далилдегим келген жок. Менин максатым болгону эки адамдын ортосунда эч кандай теңсиздик болуш керек эмес. Бардыгыбыз адам болгондон кийин тең укуктуубуз. Ошондуктан бири-бирибизге сыйлоо менен мамиле кылалы десе, англиялыктар туруп алып кол чабышып, каарманыбызга өздөрүнүн сыйын көрсөтүштү окшойт. Ошентип ал беттештен кийин үйүнө барып, аял бала чагасына жолугуп, жаңы төрөлгөн баласын көрүп кубанып жаткан мезгилде тасма аягына чыгат. Тасманын аягында Ип Манга Брюс Ли кичинекей кезинде келип, анын колунда машыгуусун каалаганын айтып, мен өзүмө жакпаган балдарды сабагым келет десе, Ип Ман анда бир аз чоңойгондон кийин кел деп айтты. Буду бить людей, которые мне не нравятся. Чыныгы жашоодогу Ип Ман Брюс Лини 16 жашында колуна алып машыктыра баштаган экен. Анан да Ип Ман бул окуялардан кийин дагы 22 жыл жашап, өмүрүнүн аягына чейин Вин Чунь менен машыктырыптыр. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, спорт сүйүүчү досторуңуздар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Анда кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, ар бир улутту тең сыйлап, мекенибиздин намысын бийик сактайлы.